Урмат Койчубеков аттуу жараныбыздан мындай суроо келиптир. Телефон номерунун аягы 2000 менен бүтөт экен. Саламатсыздарбы? Калкты тейлөө борборлорунда кезек күтүүлөр дагы көп. Эмнеге бул маселе жолго коюлбай келет? Онлайн кезекке туруу кызматы ишке кирсе деле жандуу кезек күтүп турушат. Онлайн кезектин бар экенин билбегендер дагы бар бекен дейт. Ким жооп берип коет? Жооп берип коеюн ушул боюнча. Биз бүгүнкү күндө өткөн жыл 24-жыл ошо онлайн кезек боюнча система жаңы ишке киргизгенбиз. Бул адамдарга буга чейин офлайн түрүндө эле кезек барып ордунан алчу эле. Анан биз анализ кылып көргөндө бул адамдардын особенно убактысын аябай үнөмдөө маселе болгондо үйүнөн туруп алып түндүк тиркемеси же башка приложение аркылуу ошо онлайн туруп койсо болот да. Мисалы 11-де барса, 11-де барып кызматты алып кетсе болот. Пландоого. Ооба бүгүнкү күндө жана өйдө да айта кеткендей, биз колубуздан келишинче ошо очередти жоготуу максатында жана онлайн услугалар киргизип атабыз. Азыркы күндө 2 айлык статистиканы алсак, абдан көп кайрылуу боло баштаптыр. Ошол эле ошо менен биргеликте жана министр мырза айта кеткендей, дебюрократизация закону боюнча ар бир мамлекеттик орган, бул мамлекеттик мекеме жарандардан ар кандай бир маалыматтарды сурабаш керек да. Система бар, ошол система аркылуу эле кабыл алыш керек. Ошондагы кээ бир мамлекеттик органдарга айта кетет элек, ошо маалыматтарды сурабай.